Курулушу дээрлик 90% аяктап калган бул имарат ат башынын Башкайыңды айылындагы мектепке чейинки билим берүү жайы. Учурда бала бакчанын алдына тамамташ төшөө жумуштары менен ички жасалгоосу гана калды. 120 балага ылайыкталган бул бакчаны курууга өлкө казынасынан 113 миллион 300 миң сом каражат жумшалды. Бул бакчабыз типтүү да. Ичинде бардык шарттары бар. Ичи дагы кенен, окуганга дагы өзүнчө бөлмөсү бар, жатканга өзүнчө. Эски бала бакчада болсо бир эле жерде бир бөлмөгө эле окуп, бир бөлмөдөн тамак ичип, шарттарыбыз абдан начар болчу да, тар болчубуз да. Буюрса бул ачылса бизге абдан эле сонун шарт түзүлөт. Биякта актовый залыбыз бар. Булнакей ойночу оюн аянтчаларыбыз да кенен, айылыбыз абдан күтүп атат. Буюрса ноябрдын аяктарында берилет деп турат. Айылдагы эски бала бакча болсо болгону 50 орунду, бирок ушул тапта 90дон ашык бала тарбияланат. Мындан тышкары кезекте турган балдардын саны дагы жыл сайын өскөндүктөн жаңы бакча куруу зарылчылыгы күчөлө. Кызым даярдоо тобуна келип жатат. Ичи тар болгондугуна байланыштуу азыркы учурда жаңы бала бакча салынып жатат ушул айылда. Буюрса ушул быйылкы жылы бүтөт деген чоң ишеничте турабыз. Кийинки уулубуз жаңы бүтүп жаткан бала бакчага барып, жаңы бир шартта бир татыктуу тарбиясын алат деген үмүттөбүз. Кенеде садикте балдарыбыз тыгылып, уктабай, эртең менен келген боюнча кечке чейин уктабай партанын үстүндө отурушчу. Ошондо аябай жүрөгүбүз сыгылып, балдарыбызды баягы бирке билим алсын, тарбия алсын деп ойлойбуз да. Анан айластан жиберчүбүз. Ошо өкмөтүбүзгө да чоң рахмат ушинтип элибизге камкордук көрүп, биздин жаш өсүп бараткан муундарыбызга камкордук көрүп, ошо детсад салынып атат. Большевик айылында дагы 120 орунду бала бакча курулууда. Азыркы тапта имараттын биринчи кабатын пайдаланып тургузулуп жатат. Суук түшкөнчө экинчи кабатын бүтүрүп, чатырын жаап жетишүү аракети көрүлүүдө дешет курулуштагылар. Учурда айылдагы бала бакча авариялык абалда болгондуктан балдар 3кө бөлүнүп, теңи мектептин бир корпусунда, калганы жеке менчик үйдө тарбияланууда. 62 бала тарбияланат, айылда 112 бала бар, 62си тартылган бала бакчага, бирок азыркы кезекте 9 бала турат. Көйгөй толугу менен чечилет. Кубаныч менен күтүп атабыз. Бүтүшүн 2026 экинчи жарымда жылдыкка беребиз деп айтып атышат. Белгилей кетсек, ат башыда жалпы 3 бала бакча салынып жатат. Бирок муну менен көйгөй толук чечилбейт. Келерки жылы ат башы айылына да жаңы бала бакча куруу жана айрым бала бакчаларга дагы кошумча корпустарды салуу мерчемделүүдө. Мектепке чейинки билим берүү уюмдарынан 22 мамлекеттик мектепке чейинки, мындайча айтканда, садиктер бар. Ал 10 сааттык жана 3 сааттык бала бакчалар. 3 сааттык бала бакчаларыбыз жалпы саны тайпалар 21, анда 476 бала тарбияланат. Ал эми мамлекеттик бала бакчаларыбызда 2294 бала тарбияланып, 101 тайпадан турат. Бүгүнкү күндө бала бакчаларга муктаждыктар четинен кичинеден чечилип, жалпы камсыз болуу 81,9%-ты чечти. Ал эми Нарын облустук капиталдык курулуш башкармалыгынан билдиргендей, быйыл облус боюнча жалпы 10 мектепке чейинки мекемеде курулуш жүрүп жатса, анын экөө жыл аягына чейин пайдаланууга берилет. Норза Аблаев, Ала Тоо, 24, Нарын облусу.